Саламатсыңарбы балдар? Бардыгыңарга кутман күн. Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы йодтошкон тамгалар. Сабактын максаты тема менен таанышып аласыңар. Йодтошкон тамгаларды билип, так, туура, сулуу жазуу менен көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Тексттен пайдаланып, ден соолук, тазалыкка көңүл бурууну үйрөнөсүңөр. Кыргыз тилинде 4 йодтошкон тамга бар. Алар 2 тыбыштан куралат жана 2 тыбыштын ордуна жазылат. Е, ё, ю, я. Мисалы, чие, боёк, оюн, таяк, пияз, ийет, чоюн, коёт сыяктуу сөздөрдө 4 йодтошкон тамгабыз катышат. Муну унутпайлы. Сөздүк: сасык тумоо, грипп, суук тиүү, көк кашка, туптунук, ыкшоолугун, жалкоолугун деген мааниде. 103 көнүгүүнү карасак, аңгемени окуп чыккыла, сүрөткө карата сүйлөм түзгүлө дептир. Таңкы зарядка. Жүсүп күн аркан бою көтөрүлгөнгө чейин ордунан турбайт. Ал апасынын буйруусу боюнча жуурканга чүмкөнүп, анда-санда жөтөлүп коюп жата берчү. Ошондуктан анын ден соолугу начар эле. Элдин балдары оюн ойноп эле тышта жүрөт. Таңкы аязда чечинип алып, муздак суга түшүп жүргөн балдарга тийбей, сасык тумоонун эмне үчүн сага жабышып калганын билбейм, деп Айша 2 чакасын көтөрүп сууга кетти. Сууга жете бергенде алды жагында көк кашка болуп, күркүрөп аккан суу боюнда таңкы зарядка жасап жаткан балдарды көрдү. Бирде оңго, бирде солго бурулуп, отура калып, тура калып, бардыгы бир адамдай таңкы зарядка ойноп жаткан балдардын кыймылы Айшага абдан жакты. Менин уулум да ушул балдарга окшоп зарядка жасаса ден соолугу чыңалып, ыкшоолугун коет эле, деп ойлонду эне. Мынакей аңгеме менен тааныштык. Көнүгүүлөрдү аткарганда пайдаланабыз. 105 көнүгүү: тексттен йодтошкон тамгалар катышкан сөздөрдү таап, көчүрүп жазгыла. Алар кандай тыбыштардан куралды? Айтып бергиле. Аткарабыз балдар. 106 көнүгүү: сөздөрдү тууралап көчүрүп жазгыла дейт. Мисалы, мына кыяк, таяк, аяк, аяк кап, куюшкан, куюн, чуюлчак, чоюн, коён, аяз ата, аяз кыз, пияз, чиет, ийет, кыргыйек. Үлгүнү көрүп турабыз балдар. Үлгүдө кыяк өзү негизи кандай жазылышын көргөзүп койгон. Демек биз тууралап жазат экенбиз. Анда эмесем тапшырма 107 көнүгүү. Саламатта калгыла балдар.